Саламатсыңарбы, балдар? Математика сабагынан 5-класстар үчүн 4-чейректин материалдарын окуп үйрөнүүгө арналган видео сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы ондук бөлчөктөрдү тегеректөө. Бүгүнкү сабакта силер ондук бөлчөктөрдү берилген разрядка чейин тегеректөөнү үйрөнөсүңөр. Силер буга чейин натуралдык сандарды тегеректөөнү үйрөнгөнсүңөр. Практикада көпчүлүк учурларда ондук бөлчөктөрдү да тегеректөөгө туура келет. Бирок ондук бөлчөктөрдү тегеректөөнүн өзгөчөлөнгөн эрежеси жок, балдар. Алар натуралдык сандарда эле аткарылат. Ондук бөлчөктү ага жакын натуралдык сан же ноль менен алмаштыруу аны бүтүнгө чейин тегеректөө деп аталат. Кээде ондук бөлчөктөрдү ондук үлүшкө, жүздүк үлүшкө, миңдик үлүшкө жана башка үлүшкө чейин тегеректөөгө туура келет. Силер менен, балдар, мисал алсак, 7396 бүтүн 10 миңден 1248 ондук бөлчөгүн алалы. Бул жерде бөлчөктүн бүтүн бөлүгү 7396, ал эми бөлчөк бөлүгү 1248. Бул бөлчөктү разрядтарга ажырата турган болсок, 7 миңдик, 3 жүздүк, 9 ондук, 6 бирдик, 1 ондук үлүш бөлчөк бөлүгүндө, 2 жүздүк үлүш, 4 миңдик үлүш, 8 10 миңдик үлүш болуп эсептелинет, балдар. Бөлүү процесси белгилүү бир учурда үзүлөт жана жоопто жакындатылган маани алынат. Бул процесс тегеректөө деп аталат. Санды кандайдыр бир разрядка чейин тегеректөө үчүн төмөнкүлөрдү эске алуубуз керек. Биринчи, тегеректөө үчүн көрсөтүлгөн разряддын цифрасынан кийинки цифра 5тен кичине цифра, башкача айтканда 0, 1, 2, 3, 4 турса, анда өзгөртпөй калтыруу зарыл. Экинчи, тегеректөө үчүн көрсөтүлгөн разряддын цифрасынан кийинки цифра 5 же 5тен чоң цифра, башкача айтканда 5, 6, 7, 8, 9 турса, анда бирди кошуп жазуу керек. Эми, балдар, силер менен мисал карайлы. Мисалы, бизге 8,73 санын бүтүнгө чейин тегеректөө керек болсун дейли. Натуралдык сандарды тегеректөөнүн эрежесин эске алсак, анда бүтүндөн кийинки разряддык цифрасы 0 менен алмаштырылат. Башкача айтканда, алынып ташталат. Бул жерде 7 5 санынан чоң болгондуктан, андан мурунку турган 8 цифрасы 1ге чоңойтулат. Демек, 8,73 бул болжолду барабар 9 деп жазып алабыз. Ал эми экинчи мисалды карайлы. 32,12 санын бүтүнгө чейин тегеректөө талап кылынсын. Бүтүндөн кийинки разряддык цифра бул 1. 1 5тен кичине болгондуктан бүтүн бөлүгү өзү жазылат. Башкача айтканда, болжолду 32 санын алабыз. Дагы бир мисал карайлы, балдар. 7,1000ден 362 санын жүздүк үлүшкө чейин тегеректөө талап кылынсын дейли. 2 цифрасын алып таштоо керек болот бул жерде. Ал 5тен кичине болгондуктан жүздүк үлүштүн цифрасы 6 өзгөрүүсүз калат. 7,1000ден 362 ондук бөлчөгүн жүздүк үлүшкө чейин тегеректеп, биз 7,136 санын алдык. Силер менен дагы бир нече мисалдарды карап көрсөк, 45,10 миңден
1476 ондук бөлчөгүн ондук үлүшкө чейин тегеректөө керек болсун дейли. Бул жерде бөлчөктүн бүтүн бөлүгүнөн кийинки цифра 1 цифрасы бул ондук үлүш болуп эсептелинет. Цифрадан 1 цифрасынан кийинки цифра бул 4 болуп турат. 4 албетте 5тен кичине болгондуктан 1 цифрасы өзгөрүүсүз калат. Калган цифралар жазылбайт. Башкача айтканда 45,1 болжолдуу ондук бөлчөгүн алабыз. Ошондой эле экинчи мисалды алсак, ондук разряддагы цифра бул жерде 5. Тегеректөө үчүн кийинки 6 цифрасына көңүл бурабыз. 6 5тен чоң болгондуктан 5 цифрасына 1ди кошуп жазабыз. Башкача айтканда 9,6 болжолдуу барабардыгын алабыз. Берилген ондук бөлчөгүбүздү жүздүк үлүшкө чейин тегеректөө талап кылынсын дейли. Бул жерде бүтүн бөлүгүнөн кийинки экинчи 4 цифрасы жүздүк. 4төн кийинки цифраны карайбыз. Ал 7. 7 5тен чоң болгондуктан алдындагы 4 цифрасына 1ди кошуп жазабыз. Жыйынтыгында 0,95 болжолдуу ондук бөлчөгүн алабыз. Ал эми экинчи мисалды дагы жүздүк үлүшкө чейин тегеректей турган болсок, өзүңөр көрүп тургандай, жүздүк үлүштүн цифрасынан кийинки цифра 0 болуп турат. 0 албетте 5тен кичине болгондуктан 3 цифрасы өзгөрүүсүз калат. Башкача айтканда 49,123 болжолдуу барабардыгын ала алабыз. Андан кийинки бизде миңдик үлүшкө чейинки тегеректөөгө талап кылынган мисалдарды карап көрөлү. Мисал үчүн 51,10,000ден 2314 ондук бөлчөгүн алсак, бул жерде бүтүн бөлүгүнөн кийинки үчүнчү 1 цифрасы миңдик үлүш болуп эсептелинет. Биз миңдик үлүштөн кийинки цифраны карайбыз. Ал 4. 4 5тен кичине болгондуктан алдындагы 1 цифрасы өзгөрүүсүз калат. Жыйынтыгында 51,231 болжолдуу ондук бөлчөгүн алабыз. Экинчи мисалды карасак, өзүңөр көрүп тургандай, миңдик үлүштүн цифрасынан кийинки цифра бул 8. 8 цифрасы 5тен чоң болгондуктан 9 цифрасы 1ге чоңойтулат. Жыйынтыгында 39,10,000ден 2698 ондук бөлчөгүн болжолдуу түрдө 39,127 ондук бөлчөгүн ала алабыз. Эми силер менен бүтүн бөлүгүн ондукка чейин тегеректөөгө талап кылынган мисалдарды карап өтсөк, бизде 1246,1358 ондук бөлчөгү берилсе, бул жерде сөзсүз бүтүн сан пайда болот. Ондорго чейин десе, бизде 4 санына чейин тегеректөө керек. 4төн кийинки цифра бул 6. 6 5тен чоң болгондуктан 4кө 1ди кошобуз. 6 санынын ордуна 0 жазылат. Башкача айтканда, болжолдуу барабар 1250 санын ала алабыз. Эми балдар, силер менен биргеликте төмөндөгү мисалдардын туура тегеректелгендигин силер менен көрөлү. Бул биринчи мисалда ондук үлүшкө чейин тегеректелген. Туурабы балдар? Чоң көрөлү анда. Ооба, туура болуп эсептелинет. Эми экинчи мисалыбызды карасак, экинчи мисалыбызда бул жүздүк үлүшкө чейин тегеректелген. Жүздүк үлүштөн кийинки цифра 7 5тен чоң болгондуктан 0дун ордуна 1 жазылыш керек болчу. Жооп туура эмес, Үчүнчү мисалда бул дагы эле эмнеге чейин тегеректелген? Жүздүккө чейин тегеректелген. Жүздүк үлүшкө чейин. Жүздүк үлүштөн кийинки цифра 1 болгондуктан ал 5тен кичине болуп турат. Жооп туура.
4-чү мисалды карасак, бул миңдик үлүшкө чейин тегеректеш керек болот. Миңдик үлүштөн кийинки цифра 8 болгондуктан биз 8 цифрасы 5тен чоң, анда биз 2 санына 1-ди кошмокпуз. Бул жерде жооп туура эмес болуп калган балдар. 5-чи бүтүнгө чейин тегеректөө. Башкача айтканда үтүрдөн кийинки сан 5тен чоң болуп турат, 7 саны. Анда бул жерде 0го 0дун ордун 1 менен алмаштырып жазабыз. Бул жерде дагы жооп туура балдар. 6-чы мисалыбызда бизде дагы бүтүнгө чейин тегеректөө берилген. Бул жерде 38,24 бул болжолдор 30га делип калыптыр. Бүтүрдөн кийинки цифра 2 болгондуктан бүтүндүн өзү жазылыш керек болчу. Бул жерде дагы эмне болуп калыптыр? Жооп туура эмес болуп калыптыр балдар. Берилген бөлчөктү бардык үлүштөр боюнча тегеректеп көрөлү. Биринчи, берилген ондук бөлчөгүбүздү миңдик үлүшкө чейин тегеректешибиз керек экен. Андан кийин жүздүк үлүшкө чейин тегеректешибиз керек экен. Ондук үлүшкө чейин, бүтүнгө чейин, ондорго чейин, ошондой эле жүздөргө чейин тегеректешибиз керек экен. Берилген ондук бөлчөгүбүздү миңдик үлүшкө чейин тегеректесек, бул жерде 57,1000-381 санын ала алабыз. Жүздүк үлүшкө чейин тегеректесек, 57,100-38 санын ала алабыз. Ондук үлүшкө чейин тегеректесек, 57,10-4 санын алабыз. Ал эми бүтүнгө чейин тегеректесек, 57 санын өзүн алабыз. Ондукка чейин тегеректесек, анда 57 бул 60га болжолдуу түрдө барабар болот. Жүздүккө чейин тегеректесек, анда биз жүздүн өзүн ала алат экенбиз. Эми балдар, силер менен боелгон бош орундукка кайсы цифра туура келерин айтып берсеңер. Берилген бош орундукка кайсы цифра? Башкача айтканда, ондук үлүштүн цифрасы бул жерде жок. Азаматсыңар балдар. Мен дагы силер ойлогондой ойлогом, ал 4 саны. Экинчи мисалыбызда кайсы цифра катылган деп ойлойсуңар? Бул жерде ондук үлүш, бүтүндөн кийинки ондук үлүштүн цифрасы 5тен чоң болгондуктан 9га 1ди бермекпиз. Анда кайсы цифра болот деп ойлойсуңар? Туура балдар. Мен дагы 0 деп ойлодум. Кийинки 3-чү мисалды карасак, ондук үлүштүн цифрасы катылган экен. Кайсы цифра катылган? Бул жерде ондук үлүштөн кийинки цифра 5 болуп атат. 5. Анда алдындагы санга 1ди кошушубуз керек болбок ондук үлүшкө. Ал кайсы цифра экен? 8 цифрасы экен. Силер дагы мен менен чогуу абдан жакшы көнүгүүлөрдү аткардыңар деп ишенем балдар. Эми силерге үйгө тапшырма бере кетейин. Төмөндөгү берилген сандарды жазып алсаңар, аларды ондук үлүшкө чейин, жүздүк үлүшкө чейин, миңдик үлүшкө чейин, ошондой эле бүтүнгө чейин тегеректеп үйдөн көнүгүүлөрдү иштейсиңер деп ишенем. Мына балдар, бүгүнкү сабакта силер ондук бөлчөктөрдү берилген разрядка чейин тегеректөөнү үйрөндүңөр. Үйгө берилген тапшырмаларды ошондой эле китебиңерден ушул теманын үстүндө дагы көбүрөөк иштейсиңер деп ишенем. Ушуну менен сабагыбыз аягына келип жетти. Кийинки сабактан жолугушканча сак саламатта болгула.